Каныбек Данияровдун үй бүлөсү быйыл биринчи ирет өз бакчасынан банан ооз тийебиз деп күтүп жатышат. 3 жыл мурда тиккен көчөттөрдү түшүн бербейт экен деп аз жерден кыйып сала жаздаган. Эрте жазда караса эле бүчүр байлап калыптыр. Банандар ушу жазындагында кичинекей эле тырмактай эле болчу да. Бир ай мурунчу. Кичинекей болчу. Анан быжырап аябай көп болчу. Санасак 57-58 даана бар экен да бу жерде. Анан азыр мына чоңоюп келатат. Анан мыналарынан гүл ачат экен. Мыналарынан мындай гүлдөбөйт экен. Бирок мындай быжыраган неме чыгат экен дагы, анан ошолор анан кийин мынандай болуп туруп банан болуп калат экен да. Атайын банан өстүрүү үчүн курулган күнөөскана башка экзотикалык жемиштерди өстүрүүгө жол ачты. Бул жердеги өсүмдүктөрдүн аталыштарынан анча-мынча адамдардын тили сынчудай. Киви, мандарин, кариса, фейхоа, мурая, гуаява, мирт, апельсин жана будданын колу дегендер бар. Алардын арасында же лимонго, же мандаринге окшобогон бул жемиш ден соолукка өтө пайдалуу экен. Мандарин менен лимондун ортосунан аргындаштырылган неме жемиш да булар. Булар болсо өз негизи мындай жегенге болбойт. Муну эт турабыштан өткөрүп туруп, анан кийин асел кошуп, бал кошуп, же кум шекерден кошуп, ичине кайнатып коюп туруп, анан чайга кошуп ичсең, аябай жакшы да мындай. Немени ачат, табит ачат, анан ден соолукка дагы пайдалуу болот экен да. Бейиш багын элестеткен бул үйдө өсүмдүктөрдүн 50дөн ашуун түрү бар. Алманын эле 6-7 түрүн көрүүгө болот. Бул катарда болсо мына кулпунайга эгилген, бул сыртындагысы болсо минтип атайын дөңгөлөктөн эле кадимки дөңгөлөктөн кооздоп жасап коюшкан. Кудай буйрса бул боелсо мындан дагы кооз болуп калат деп атышат. Ал эми минтип тамчылатып сугаруу ыкмасы менен сугарганга да ыңгайлаштырып атайын жасалган экен. Бул үй бүлө тамчылатып сугаруу ыкмасын мыкты өздөштүргөн. Кадимки желим бөтөлкөдөн эле минтип гүлчелек жасап алышкан. Буга суу буруп келип, арык чаап, кеттен көтөрүп кереги жок да. Түтүк менен неме кылып отурбай мына кичине көтөрүп койдум мынакей. Суу акты. Мындан мына суу толуп турат мында. Кичине суу аккандан кийин бул мындай бирине мындай ылдый нымдуулукту өткөрүп неме боло берет да. Ошондой эле Японияда өскөн сакуранын түрлөрүн ушул жерден көрүүгө болот. Бу жерде сакуранын 3 түрү бар. Айва, алча, анан шабдалы сакуралар. Мынау дагы азыр кичине гүлдөр түшүп баратат да. Гүлдөр түшө электе мында бир 10 күн мурунчу ушундай кызыл болуп тимеле аябай татнакай гүлдөшөт экен да булар. Ал эми короонун кире беришинде тотугуштар сайрап турат. Кадимки адамды туураган тотугуш эмес, жагымдуу сайрап, көңүлдү эс алдыра тургандар. Арасында канарейка жана ажырагыс деген түрлөрү бар. Булар негизинен таруу берет. Таруу, арчылган таруу мына баары турат күндө эртең менен мындай таруу да. Суудан куюп турам. Өзлөрү чокуп ичип алышат. Өзү ичип алышат. Үй ээсинин бакчаны мындан да мыктылап кооздоо боюнча пландары бар экен. Бирок буларды өстүрүп алып бизнес кылайын деген ниети жок. Үй бүлө мүчөлөрүнө жана келген меймандарга ырахат тартууласа деген гана тилеги. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС.